Бишкек шаарында 8 жаштан 17 жашка чейинки окуучулар арасында республикалык Балтек чемпионаты өттү. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан технологияга кызыккан жаштар катышып, программалоо, робототехника жана веб-дизайн боюнча өз билимин жана жөндөмүн сынашты. Иш-чараны Билим берүү жана Илим министрлиги республикалык эстетикалык тарбия берүүчү Балажан борбору менен биргеликте уюштурду. Бул мектеп окуучуларынын инженердик, санариптик жана чыгармачыл жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган билим берүү тармагындагы ири чемпионат болуп саналат. Катышуучулар 4 негизги багыт боюнча ат салышты: робототехника, Python тилинде программалоо, Scratch аркылуу блоктук программалоо жана веб-разработка. Ар бир багыт боюнча окуучулар практикалык тапшырма, теориялык тест жана чыгармачылык тапшырмаларды аткарышты. Балтек чемпионаты жаштарды технологияны жөн гана керектөөчү каражат эмес, көйгөйлөрдү чечүүнүн, сапаттуу жашоону камсыздоонун жана өзүн өзү өнүктүрүүнүн куралы катары караганга үндөйт. Жеңүүчүлөр 1, 2 жана 3 даражадагы дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Ошондой эле бардык катышуучуларга сертификаттар тапшырылды.